Эркин күрөш 1904-жылы Олимпиадалык оюндардын программасына кирген. Эл аралык федерация 1921-жылы түзүлүп, ага 100дөн ашык өлкө мүчө болгон. 1951-жылы дүйнөлүк чемпионат өткөрүлгөн. 1952-жылдан баштап СССР дүйнөлүк чемпионаттарга катыша баштаган. Ал эми эркин күрөш Кыргызстанда 1955-жылдары өнүгүп, ошол жылдарда биринчилик өткөрүлгөн. 1962-жылы эркин күрөш боюнча Кожомкул атындагы байге уюштурулуп, 1968-жылы союздук мааниде өткөрүлгөн. Ошол учурдагы республиканын атактуу балбандары, Европа чемпиондору Шамиев, Өмүралиев, дүйнө чемпиондору Сокалов, Мишуров, Базаркулов жана башкалар болгон. Аккан арыктан суу агат дегендей, кыргыздын намысын коргоп, дүйнөгө мекендин желегин желбиреткен кыргыздын эр азаматтарынын азыр да уучу кур эмес. Орозбек Токтомамбетов, Тайырбек Жумашбек уулу, Улукбек Жолдошбеков, Эрназар Ахматалиев жана башка айта берсек 100дөп саналат. Балдар менен тең тайлаша мекендин намысын коргоп жүргөн кыздарыбызды сыймыктануу менен атап өтпөсөк болбойт. Алар Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы. Булар өңдүү дагы да өсүп келе жаткан, келечектен үмүттөндүргөн кыздар көп. Эфирде Азия ТВ спорт программасы. Сиздер менен мен Нурзада Сүйүналиева болом. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин эфирден коногу Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча спорт чебери, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын эркин күрөш боюнча курама командасынын машыктыруучусу Максат Оморов мырза болмокчу. Саламатсызбы? Мен алгачкы эле суроом, бул спортту эмне себептен тандап алдыңыз жана өзгөчө эркин күрөш жаатына болгон басым боюнча айтып берсиз. Мен бул жолу эркин күрөштү тандаган себеби дагы жөн жерден эмес. Себеп дегенде 5 жашыман баштап 13 жашыма чейин аябай оорудум. Диагнозум аллергический астма болчу. Ошол убакыттын мөөнөтүнүн ичинде ошо ооруканада жаттым да. Анан мага диета жазып берген. Ачуу жегенге болбойт, таттуу жегенге болбойт, аллергия болот деп. Анан машыкмак турсун, ылдам басканга болчу эмес да. Бат бассам күйүгүп, ооруп жатып калчумун. Анан жаз күздө аба алмашканда да ооруп калчумун. Анан байкем бар, Чолпонбек деген. Ал киши ошо спортко жакыныраак болчу. Анан ошо агорот деле өзү жанагындай тепкенге, чапканга ылайыктуу каражаттарды, шаймандарды өзү жазып алып, ошолор менен алек болчу. Анан мен дагы ошо кыймылдагым келет, бирок көрө эле суктана берчүмүн. Анан ошол учурда ошо айылда ошо байкем инициатива көтөрүп, ошо айылга проект жазып атып, кичинекей спорт залга жай табылып калды. Анан ошого баягы каражаттарды, маттарды, күрөшкө ылайыктуу шаймандарды ошо проект менен утуп алды. Анан ошол жерде ошо Чолпонбек байкенин немесинде зал ачылып калды. Анан ошол жерде Илимбек деген агайыбыз бар болчу, Алмаз агай, Чолпонбек байкем ошо үчөөнүн немесинде мындай айыл аралык кичинекей мелдештерге баягы айылга барасың, башка эч нерсе жок, кичинекей залыбыз бар. Маженде баягы системалуу деле машыуулар өтө деле эмес болчу да. Себеп дегенде жаңы ооруп айыгып атсаң, анан бир күн барбай ошентип жүрүп, анан кийин ошол чуркап, күрөшүп, кичине машыга баштаганда ошо оорумдун кете баштаганын мен сезе баштадым. Анан ошентип бир жылда мисалы үчүн 3 айлап, 4 айлап кээде үзүп больницада жатып калчумун, үйдө жатып калчумун. Анан ошо машыгып баштап эмете албай калдым, уже оорум асайып калды. Анан ошо эркин күрөш боюнча район аралык мелдештерге чыгып, анан аяктан кийин ошо максат болуп калды. Кыргыз мамлекеттик ал убакта физкультура институту болчу, ошол жака тапшырам деп. Кудайдын себеби менен аяка тапшырдым, ошо эркин күрөш адистигине. Анан ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бул спорт менен тыгыз байланыштамын. Алгачкы ийгиликтериңизге токтолсоз, мисалы, сиз ошентип машыгып жүрүп, анан алгач сиз маанилүү беттешке чыккан учуруңузду айтып берсеңиз. Ар бир эле спортсмендин маңдайында турган район аралык болобу, олимпиада оюндары болобу,
бул эң негизги эме баардык мелдеш жоопкерчиликтүү болот. Бирок ошол мелдешке чыгаардын астында дагы ошол мелдештин ошол учурга дайындануусу боло жоопкерчилик. Мен өзгөчө айтып кетет ушул нерсем. Ар бир мелдеште өзүнүн баягы унутулгус эсте калган учурлар болгон, травма алган учурлар болот. Ошол мелдештерге салмагыңды тууралаган кездер эң көп салмак кетирген бир 9 килограммга чейин болгон. Менин күрөшүп, баягы күрөштө учурларыман дагы ошол мелдешке вес салмак кууганым аябай эстен кетпейт. Себеп дегенде ал учурда аябай өзүңдү карманып, жеген тамагыңды граммдап эсептеп, кыймылдарыңды бир күндө канча салмак кетирип атасың. Анан ошо салмак кетиргенден дагы ошо мелдеште дагы ийгиликтүү күрөшүп, ийгиликке жетиш үчүн дагы жоопкерчилик чоңураак да. Анан ошонун баары тең ошо эсте калат. Мелдештердин өзүнүн эң жоопкерчиликтүү менде ошо спорт чебери наамына алуу үчүн беттеште, мелдеште эмнегедир буга чейинки мелдештер мага аябай оор болгон. Ал мелдеш болсо ошо Кыргыз Айтылуу Баатыр Кабалов Кожомкулдун эл аралык мелдеши, көп мамлекеттерден келип катышат. Анан ошол мелдеште мен мурун 66 салмакка күрөшсөм, ошо ийни менен травма алып калып, ошол мелдешке 70 салмакка эле күрөшкөм. Анан ошондо финалдык бөлүккө чыгып, анан ошо спорт наамына ээ болгом да. Анан ошол нерсе мага баягы учурунда оор болсо дагы, ошол мелдеш мен үчүн эме болгон. Анан ошентип эми айтор ар бир спортчунун башында мындай жөнөкөй эле күндөр өтө бербейт да. Ошол учурда дайындануудан сырткары дагы режимди сактоо, күн тартибин сактоо, ошол балбанга жетүүчү калорияны өзүңдүн азыктануу, анын баары тең каржы маселесине эметип калат эмеспи? Ошол. Ар бир беттеш маанилүү болгону менен сиздерди эң алгачкы беттешке сиздер даяр экениңиздерди кантип сезесиздер? Мисалы, мен мындан нары жоопкерчиликтүү мелдештерге чыгууга даярмын, чыгып башташым керек деп спортчу кандай учурда өзүн даяр сезет? Спортчунун дайыма жанында машыктыруучу жүрөт. Ошо спортчуну машыктырат. Анан баягы бизде мындай кагаз бетинде жазылбаган бир эрежелер бар да, сөздөр бар. Баягы бир балбан чемпион болуп чыкса эле, мунун атасы күчтүү болчу, таяке жагы жакшы балбан кишилер болчу деп, анан дайыма ошо машыктыруучулар көмүскө да калып кетет да. Баардык нерсе машыктыруучунун көз каранды да. Анан машыктыруучу ошонун баарын тең машыктыруучу көзөмөлдөйт. Анан баягы спорттун баягы жогорку баскычка өткөндө спортчу дагы, машыктыруучу дагы экөө биринин денесин, эки кишинин денесин бир киши сезип калат да. Вот табыма келдим депчи. Ал табына келгенде адамдын өзүнүн эле ар бир аткарган ыкмалардын эсебинен, анан баягы спорттун эң негизги бир 5-6 эмелер бар, көрсөткүчтөр бар. Адам өзү баат айламалдык жактан дайындык, техникалык жактан дайындык, анан физикалык жактан дайындык, анан эң маанилүүсү психологиялык жактан дайындык. Ошонун баары тең төп келишкенде балбан дайын деп айтылат дагы, машыктыруучу дагы. Анан эми бул спортто өзүнүн дагы система бар, машыгуу системасы. Ал спорт ошо мелдешке алып келүү, мелдеш үчүн катышуу, мелдештен кийин калыбына келтирүү. Ар бирине кененирээк токтоло кетсем, ошо мелдешке алып келүү деген ошо дайындык, күнүмкү режими, машыгуулары, ошо машыгуу бир гана залда өтпөйт, эл аралык чогулуп жыйын машыгуулар болот, эл аралык болот, мындай эле мамлекет ичинде, республика ичинде болот, ошолорго катыштыруу. Анан ошонун баарын өткөндөн кийин мелдешке катышуу. Мелдешке катышыш үчүн ошо жогоруда айткандай эле салмагын тууралайт, өзүнүн жанагы 5-6 сапатты айтпадым, ошол сапаттарын келтирет. Анан мелдештен кийин анан баягы жарат алса жаратын айыктырып, салмагын кууса салмагын калыбына келтирип, ушунун баары неметкенде анан бул 1 жылдык эмен айтып жатам да, циклдычы. Негизи бизде чоң цикл бар, олимпийский олимпиада цикл деп коет, 4 жылга созулат. Себеп дегенде олимпиада 4 жылда бир өтөт да. Ошонун ичинде бул кайталанып турат ушул циклдар.
эркин күрөш жаатына спортчу канча жаштан баштап катыша алат жана канча жашка чейин эркин күрөш жаатында бул машыгууга, мелдешке чыкса болот да? Эми баягы китеп боюнча алганда эркин күрөшкө 9 жаштан баштап катышса болот дейт да. Эмне себептен 9 жаштан? Себеп дегенде жаш баланын ошо бел омурткалары кичине катып, аң сезими, көңүл эс тутуму, ар бир тапшырмага көңүл коюу, көңүл кош койбостон ошол учур эң эме да ылайыктуу. Бирок баягы ген деген бар эмеспи? Атасы, ата теги балбан эме кишилер, кээ бир балдар бар. Бизде өзүм дагы кички балдарды кылдырам. 6 жаштан алып келет, 7 жаштан алып келет. Бардыгы эмес, бирок саналуу. Карасаң, кыймылдары бүт жанагы 9 жашта балаңкыдан кээ бир балдардын дагы баа жакшы да. Ошолордун дагы мындай жеке индивидуалдык көз карашты карап да калабыз. А негизинен 9 жаштан. Анан эми кайсы жашка чейин күрөшсө болот депчи. Бизде мен өзүм жеке мисал алсам, спорт чеберликти 38 жашында толтурдум. Аябай бул кеч толтурган болуп калат да, бул нам байлан. Анан 34 жашка чейин күрөштүм. Эми күрөшүп жүрө бергендер болот. Айтылуу балбан Олимпиаданын 3 жолку чемпиону Бубай Сарсайтиев деген 34-35 жашында Олимпиаданы уткан, 3-чү Олимпиадасынчы. Анан эми бизде спортто баягы ардагерлер арасында күрөш деген бар да. Дивизион кылып бөлөт. 35 жаштан 40 жашка чейин, 40тан 45, 5 жаштан ушундай аттатып атат. Анан ошонун аркылуу күрөшүп кете берет да. Бүгүнкү күндө бизде ушу эркин күрөшкө жакшы салым кошкон ишкер байкебиз бар. Өзү дагы улуу убагында жакшы күрөшкөн, СССРдин курамында дүйнө жаштар арасында дүйнө биринчилигинде 2-чи орунду камсылган бул Чынарбек Изабеков агай. Ошол учурда баягы өзү дагы спортко, эркин күрөшкө салымын кошуп, машыгуу жайларын салып, анан бүгүнкү күндө дагы ошол ишкерлик менен гана алектенбестен өзү да күрөшүп, бүгүнкү күндө дүйнөнүн чемпионатына дайыма катышат, ардагер арасында дайыма утуп келет да. Эркин күрөш спорту спортчуну кандай мүнөздөргө тарбиялайт? Эркин күрөш спорту бардык эле спорт жалпысынан алып келгенде бул адамдын мүнөзүн тарбиялайт. Баягы бизде көп официалдуу тилде айтылган характерди тарбиялайт деп, формировать этет депчи. Ал мүнөз кандай? Баягы эме токтоо, сабырдуу, анан эң негизги чечкиндүү. Себеп дегенде оюн спорт түрлөрүндө талаада, мисалы үчүн футболдо или волейболдо 5 киши, 10 киши болуп ойнойт. Жоопкерчилик командада да. Эркин күрөштө килем үстүнө чыктың, сен өзүң эле болосуң. Сенин атаандашың анан ортодо калыс. Ошол жерден кандай гана учур болбосун, кандай гана жеңил, кандай гана оор беттеш болбосун, кандай гана баягы айтылуу балбан болбосун, же жөнөкөй болбосун, ошол жерден спортчу ошол жерде өзүн алып жүрүүсү, ошол беттешке өзүн мындайча айтканда эме бериши, максат коюшу, ошонун баары тең күнүнкү машыгууда ошол адамдын мүнөзүн, чечкиндүүлүктү, сабырдуулукту, анан кээ бир учурларда кичине салкын кандуулукту, өзүңөр деле көп учурларда спорт көрсөтүүлөрүнөн байкап жүрсөңөр керек. Травма алганда, жарат алганда баягы көчөдөгү эмеде болуп, баягы кыйкыр өкүрүп эме болбойт. Колу сынып калса акырын кармап көтөрүп өзү эметпей, же болбосо дабыржан чыгып келсе, мындай врачтын коштосун же атаандаштын коштосун эметип кетет. Андан сырткары дагы эң маанилүүсү ошол ар бир адамдын өзүнүн, спортчунун өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрү бар да, бирок көбүнчө учурда баягы жароокерлик дагы бар да. Себептен ошо атаандашка болгон сый-урмат, атаандаштын көрүүчүлөрүнүн, күйөрмандардын болгон сый-урмат, анан өзүңдүн ушу машыгуу залыңда болуп жаткан команда үчүн дагы сый-урмат. Ушунун баары тең ушу жогорку деңгээлдеги спортчу болуш оңой эмес. Ушунун баары төп келсе, ал Кудай дагы ага берет да ошол ийгиликтердичи. Сиздер даярдаган балдар, сиздер окутуп аткан балдар мындай чоң муштум болуп жаман жолго түшүп кетпеш үчүн балдарды руханий жактан кандай даярдайсыздар? Бизде азыркы учурда ошо
17 жылдан бері Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясын бүтүп, ошол жерден бүтүп эле ошол жерде калгам, ошол жерде иштеп жатам. Ошо мен иштеп баштап, окуп баштаган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин бизде дайыма ушул эмеге басым коюлат. Себеп дегенде бизди дайындап аткан балбандар, биз дайындап аткан спортчулардын баары тең Кыргызстанды, ошол академияны бир гана жакшы жагынан таанытса, жакшы жагынан көрсөтсө деп ар бир сабакта жума сайын кураторлор бар. Кураторлор сабак учурунда, кечинде машык учурунда машыктыруучулар бул теманын үстүндө байма-бай иштеп турабыз. Анан дагы биздин ушул академия ошол күч түзүмдөрү менен биздин ушул бүтүрүүчүлөр дегиле жанагы Бишкек шаардык милициялардын эмесинде алар менен тыгыз байланышта болуп эмелерди баягы түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп турат. Анан бүгүнкү күндө ошо окуучуларыбыз Кудайга шүгүр баягы андай жаман жолго баруудан алыс. Себеп дегенде азыркы учурда көп балдар дагы баягы ошол ислам дининин баалуулуктарына басым эме кылып, андай жолдон алыста. Ошо машыгуунун, ашыкча машыгуунун дагы зыянчылыгы болобу же бир гана жакшы жакка эле болобу? Ар бир нерсе, ар бир болуп жаткан нерсе бул ар биринин өлчөмү бар, туурабы? Анан бул спортто дагы бул өтө маанилүү нерсе. Адам кайсы убакта чарчайт? Ал эс албаса, ал ашыкча машыкса, ал кандайдыр бир жоопкерчилиги жок мамиле болсо өзүнө ошол убакта чарчайт да. Ашыкча машыгуу бул албетте бүт баардык зыян. Мисалы үчүн биздин машыгуулар 2 саатта уланат да. Жаш балдардыкы 1,5 саатта. Анын баары тең улуттук курама команданын составында сборлор учурунда бир күндө 3 маал машыгуу. Эртең мененки таңкы дене жүйүтүү 1 сааттык 45 мүнөттүк. Анан түшкү, анан кечки машыгуулар 2 сааттан уланат. Андан сырткарда кошумча кээ бир учурларда 1 саатка, кээ бир жарым саатка, 2 сааттан сырткарда ошончо кошумча жумуш аткарылат. Кички балдарды болсо жумасына 3 жолу 1,5 сааттан жаңы башталып жаткандар. Мунун баары тең сайыздын убагында илимдүүлөр, окумуштуулар муну изилдеп, далилдеп, бул кагаз бетине да, китеп бетине да түшүрүп кеткен. Бала, жаш баланын ден соолугуна таасирин тийгизет медициналык жактан. Сиздер ошол нерседен көзөмөлдөйсүздөр? Ооба, бизде спорттун өмүрү жаш деп коет го. Ар бир тренер аны толук түшүнүп билет. Баягы жоопкерчилик да бар да, ар бир машыктыруучуда. Кээ бир учурларда кездешип калат, баягы ийгилик үчүн эле деп болгон жүктүн баарын аткарышың керек, кылышың керек депчи. Анан бирок көбүнчө учурда мындайга баягы ар бир машыктыр жол бербейт. Себеп дегенде канча жаш болбосун, мен өзүмдү бир мисал келтирсем, 34 жашка чейин күрөштүм деп атпаймынбы? Ал жашка чейин неге күрөштүм? Баягы ийгилик мага кеч келди, ошо уланып келе берди. Ошол жашка чейин күрөшкөн себеби дагы машыктыруучулардын дагы мен көзөмөлгө алып эметкен үчүн дагы ошол убакыт туура эметкен үчүнчү. Себеп дегенде болот жаш кезде баягы машыктыруучуларды укпай, мындай көмүскө жашыруун эметип, тапшырмадан кийин да барып, дагы жумуш аткарып, көбүрөөк машыгып эметип, жүрөктөрүн эң негизги элеми баягы жүрөккө нагрузка болот да. Анын эмесинен кийин анан баягы спорттон чектелет. Анан бул биз дагы машыктыруучулар дагы жөн эле алып келип эле машыктырып эметербиз. Жылына 2 жолу медициналык кароодон өтүшөт балдар. Кички балдарыбыз дагы, студенттерибиз дагы ошол машыгуудан өтүп. Курама команданын биздин студенттердин арасында дагы улуттук курама команданын мүчөлөрү бар да, ошол эле баса белгилеп айта кетсем, көчө жакында өткөн Кыргыз Республикасынын чемпионатында дагы жеңишке жетишти. Ошол эле Жумашбек уулу Тайырбек, Алмаз уулу Бекзат, Токтомбет, Оросбек деген окуучуларыбыз бар. Жана ошондой эле азыркы магистратура бөлүмүндө окуп аткан Улукбек Жолдошбеков деген студенттерибиз бар. Маратбаев Адилет, Азизбаев Кубат деген окуучуларыбыз. Алар баары тең ошо медицина кароодон анан ар бир мелдешке чет жакка чыгып атканда дагы бул жалпы биздеги улуттук курама команданын дарыгерлеринин көзөмөл астында дагы өтүп турат. Негизинен жаңы
дайындалып аткан балдардан дагы анан жогорку эмгеге чейин бул жылына 2 жолу медициналык сөз өтүшөт. Аяктан өздөрү дарыгерлер баягы багыт көрсөтүп турат да. Дасыккан өзүнө ишеничтүү, ийгиликтүү спортчу болуп чыгыш үчүн канча убакытты талап кылат? Эми бул мындай жөнөкөй иш эмес. Кандай гана талант, кандай гана чебер, кандай гана мындай ушу фанат болбосун, өзүнүн убагын талап кылат да. Мына жок дегенде эле бери жагында бир 10 жылда. Себеп дегенде мына Айсулу Тыныбекова биздин академияны окуп бүтүп бүгүнкү күндө магистратураны окуп жатат. Ал мына 9 жылдын ичинде дүйнө чемпионатында ошо чемпионат утуп атат да. Анан эркин күрөштө бизде эркин күрөштө дагы бул конкуренция аябай күч. Көп дүйнөдө көп жерде көп мамлекет машыгат, алектенет бул спорт менен. Анан ошон үчүн бул орто эсеп менен 10 жылдын ар жагы бери жагы. Себеп дегенде 10 жылда бул 2 олимпиада, 3 олимпиада, 2 олимпиада 4 жылда бир өтөт да. Ошо 2 цикл, 2,5 цикл бул эме да. Анан эми бул вопрос дагы жеке да түрдө өтүп кетет. Кээ бир баягы мындай өтө таланттуу балдар бар. Анан жана айтпадымбы, 17 жашка чейин, 15 жашка чейин, 23 жашка чейин деп, алар өзүнүн курагында баягы 2 жыл машыгып деле 15 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионаты ийгилик жаратышы мүмкүн. 3 жыл, 4 жылда делечи. А бирок бизде эң негизги эме чоңдор арасында ошол эме да маанилүү. Себеп дегенде ар бир кайсы жашка чейинки болбосун, баары мамлекеттин желеги менен чыгат, мамлекеттин намысы үчүн деп чыгат. Анан бирок баягы мына быйыл Кудай буйрса күздө Азия оюндары болот. Анан дүйнө чемпионаттары, Азия чемпионаттары болот. Чоңдор арасында кийинки келе жаткан жылы Парижде кийинки олимпиада болот. Баары тең баа чоңдор арасында өтөт. Келечекте ушу эркин күрөш жаатында спортсмен болом деген жаштарга кандай кеңеш берет элесиз? Эми кандай гана болбосун, ошол кайсы спорт, эркин күрөш болобу, грек-рим күрөш болобу, футболист болобу, же таэквондист болобу, өзүнүн спортун сүйүш керек биринчиден. Анан талыкпаган эмгек керек. Анан эң негизгиси бул машыктыруучунун тилин таап, машыктыруучу менен бирге тандем иш алып барыш керек. Себептен көп учурларда болот 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл бир агайда машыгат. Анан кийин тескери бурулуп башка спорт түрүнө или башка агайларга баягы өзүңдүн каалооң эмес, агайдын каалоосу эмес, каалоосуна тетир чыгып бурулуп кетип калган күндөр да болот окуучуларда. Анан ошол эң негизгиси ушул сыпаттар керек. Эркин күрөштө ийгилик жаратам десе, агайлардын көңүлүн калтырбайм десе. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин берүүдө Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча спорт чебери Максат Оморов болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.